Кыргызстандын журналистикасынын тарыхы кантип башталганын жана ага биздин журналисттер кандай салым кошконун билесизби? Ар бир мамлекеттин коомдук турмушунда жалпыга маалымдоо каражаттары өтө маанилүү роль ойнору белгилүү. Алар күзгү сыяктуу эле коомдо болуп жаткан маанилүү окуяларды чагылдырат. Кыргыз басма сөзү советтик маалымдоо каражаттарынан кыртыш алып, анын ажырагыс бөлүгү катары келген. Дээрлик 70 жылдан ашуун убакыт телеканалдар, радиолор коммунисттик идеологиянын камчысын чаап, цензурага кабылып келген. Бардык маалымат булактары окшош болгон. 20-кылымдын 90-жылдары советтик держава ыдырап, анын курамындагы республикалар эгемендик алганы менен эркин сөз, эркин басма келген. Массалык маалымдоо каражаттары эркин темада маалыматтарды чагылдырып баштаган. Журналисттер эркин сын айтууга, иликтөөлөрдү жасоого жетишти. Мындан сырткары алар өсүп-өнүп жатышты. Жалпы эле журналисттердин аброю өсүп, алардын ишмердүүлүгүндө кол тийгиздикке жетишти. Бүгүнкү күндө дагы кыргыз журналистикасы кыйынчылыктарга карабай өсүп-өнүп жатат. Кыргызстандын бардык журналисттерин маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктайм. Жасап жаткан жумушуңуз эркин коом жана демократия үчүн маанилүү. Сизге чоң жетишкендиктерди каалайбыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.